Шыпыргыны тик койсом эмне болот? Эчтеке болбойт. Чоң адам айтпады эле. Ыңгайлуу болот деген. Кармаганга. Аял киши медайым болуп иштесе күнөө эмеспи? Эркек кишиге укол салганга туура келет да. Эми кээде ушундай болуп калат, бирок эң жакшысы эркек эркекке, аял аялга болсун. Аял менен эркектин ортосунда көп жылдар аралыгында көрүшмөсө нике бузулбайбы? Жок, нике бузулбайт. Сыйкырдан кантип арылса болот? Амал менен гана. Бакара сүрөсүн окуңуз. Ихлас фалак наска беке болуңуз, аятал курси амал менен гана. Мен күйөөмү жакшы көрөм, бирок көп уруш, жаңжал, көп сөгүш урушат. Кээде кетип калгым келет. Бирок эч кете албадым. Ортобузда 3 балам бар, кеңеш берем. Сабыр. Сабыр деген таблетка бар. Көп сатып алгыла. Учур келет, тез-тез эме болуп турасың. Анан экинчиси бар, алдан өткөндөн кийин врачтар айтат го, мына таблетка мынча ичесиз, ана бул таблетка. Экинчиси кечиримдүүлүк деген таблетка бар, анда калып алыш керек. Кечире бериш керек. Атам аябай ичет, намаз окуп, кайра ичип алат, апам экөө ар дайым уруша берет. Кээде баарыбызды сөгөт. Эми арак ичкен адам сөгөт да эмне кылат? Анын иши ошол да. Ал акылы жок болгондон кийин ал эмне? Мен ажырашканыма 5 жыл болду. Күйөөм жоому бер десем, бербей жүрөт. Буга кандай карайсың? Ажырашканыма силер тактагыла. Эгер ажыраштык деп, же болсо сот мененби, же болсо ошол айткан болсо, ал талакка түшүп калат ал. Эгерде мисалы карап туруп, жок, талагын берген эмесмин мен деп жүргөн болсо, жашасын, жашабаса туугандар менен айткан батыр мажбур кылсын талак бергенге. Кыздарына жолук салдырбаган ата-энелерге насаат айта кетсеңиз, үйрөтөйлү, көндүрөйлү акырындан. Күйөөм бир нерсени айтсам, 1 сом акча тапкандан кийин деп кемсинте берет. Эркектин да ишин мага кылдырат. 4 балам бар, иштеп акча тапсам болобу? Андай болот, күйөөнүн мойнунда милдет багуу. Менин 1 кыз, 2 уулум бар. Бир да акыйка кылган эмесмин. Ошолордун эсебинен сүннөт той кылып сойсок болобу? Болот. Ниетиңиз болсо, иншалла кийин элге чакырып атканда ошо акыйканы ниет кылып коюңуз. Ичи тардык бирөөнү жамандоо жөнүндө да айтып бериңизчи. Эми бул арам нерсе го. Ичи тар адам зыян өзүнө тиет биринчи. Кимге ичи тарды кылып атасың ага тийбейт, ал ойноп жүрө берет, тамак жеп. Сен бияктан күйө бересиң, сен ооруй бересиң, нервиң күчөйө берет, инсульт кармайт, ар кандай. Күнөө да жазылат, ооруйсуң да. Дачы. Жолдошум Москвада мени кет, мен сен менен жашабайм деп бери, жашабайм дей берет. Жоомду бер десем барганда берем дейт, не кылсам болот? Муфтиятка кайрылыңыз. Жоом бербей атса, муфтиятка кайрылыңыз. Бара төрөлгөндө акыйкага союлуучу малды тирүүлөй муктаждарга берсе болобу? Болбойт. Бизде ибадат кан чыгарууда. Ибадат дегени? Кан чыгаруу, кан чыгаруу. Кан чыгарып туруп, муздап коюңуз, анан бериңиз. Эти териси менен берип бериңиз, каласаңыз бөлүп берип бериңиз. Эч нерсе. Баланын 40-ын чыгаргандагы чачын эмне кылыш керек? Чачты жерге көмүп коюш керек. Бирөөнү кемсинтип капа кылып көңүлүн калтырса, ошол адамдын иши жүрүшпөйт дейт го. Ошо чынбы? Толугураак айтып берсеңиз. Туура чын. Үйлөнгөнүбүзгө 3 жылдан жүзү болуп жатат. 2 жолу боюмда болуп 8 айга жеткенде эле жүрөгү сокпой калып жатат. Алла үчүн сабыр кылып атабыз. Бирок өтө оор болуп атат. Ошол 2 наристебиздин өкүмү кандай болот? Ырымдарын кылсак арам болбойбу? Жакшылыкка ырым арам эмес. Жакшылыкка. Ырым кылса боло берет. Пайгамбарыбыз жакшылыкка жоруп, жакшы эме кылдырат эле. Ана мына 2 наристе эгерде төрөлгөндөн кийин үн чыгарып, анан жан берген болсо, анда шарияттын өкүмдөрү ат коюлат, гусул кылынат, кепинделет, жаназа окулунат, мусулмандардын көрүстөрүнө алып барып коюлат жакшылыкка. Эгер үн чыккан жок, жөн эле чыкканда эле ошо төрөлгөндө үн чыкпай эле өлүк дегенде, значит, ал аны жөн эле ак сурукка ороп эле жаназа ат-бат коюлбайт, ошол эле алып барып коюлат. Базарга көп. Кандай дейт? Базарга, кабырга көмүлөт. Ат коюу керек. Мен азыр бир жерде эстей албай атам немеден. Эгерде үн чыгарып өлгөн болсо, бирөө ат койбой эле коюп койгон экен да. Ат койбой эле деп. Кыямат күнү ошо эсеп бересиң дегенди кичине. Пайгамбарыбыз эгер үн чыгарып өлгөн болсо, сүннөт боюнча ат коюш керек. Ат коюп коюш керек. Кананча деп.
Өтүп кетти. Бир иңа деп ыйлады. 5 секундтан кийин өлүп калды. Түшүндүңбү? Все, ага ат коюлат. Ат коюлат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Абу Талиб мусулман динин кабыл алып каза болгонбу же кабыл албай каза болгон? Жок, Абу Талиб бизде сунниттердин этикаты боюнча Абу Талиб кафир. Мусулман болгон эмес. Кабыл албай койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягына чейин албетте аябай жардам берген. Аябай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Өзүнүн атасы менен бир тууган эле. Бирок кабыл албай койгон. Пайгамбарыбыз айткан: "Ава, бир айтып коюңузчу ла иляха иллаллах. Эртең кыямат күнү мен сизге шафаат кылайын." Жок, айта албайм. Буну айта албайм. Мыналардын баардыгы айтат, коркконунан ыйман келтирибир деп. Мен билесиң го коркпойм деп. Намызынан депчи. Устаз, менин иним тойлордо камера тартып иштейт. Тойдо камера тартып жүрүп, бир бала тойдо камера тарткан болбойт деп айтыптыр. Тойдо камера тарткан болобу же болбойбу? Чын айтсам болбойт. Өткөндөгү сабагыңызда сот менен ажырашканыбызды айттык эле. Ошондо сиз айттыңыз, талак түшүп нике жокко чыгыптыр. Ошону биз кайра нике окутабызбы? Рахмат. Эгерде ошол жерде соттун чечими бир талакка да жүрөт ал 3 талак эмес ал. Макулбу? Сот ошо атайы не каттоо деп коет эле муну? Нике. ЗАГС түзүп салды да. Анан эми азыр кайрадан эгерде жашагыңар келсе, андан башка талак түшкөн эмес болсо, кайрадан жаңыдан нике кыйдырып жашаса болот. Фасх никах деп коет, нике бузуу. Ажеке, менин жашым 22-де, сакалым жакшы өспөй жатканына алып койдум, күнөө болбойбу? Бирок кайра өстүрөм иншалла. Кыска болчу дейт. Же албаңыз. Истихфар тоба кылыңыз. Мен бир кыз менен сүйлөшүп жүрөм. Мен ага мага өзүңү арнайсыңбы дегем, ал макул арнайым деген болчу. Ошондо нике түшөбү ортобузда? Жок, ал менен түшпөйт. Күбөлөр керек. Күбөлөр болуш керек. Батырбек уулу Мирланга Аллахтан эркек перзент тилеп дуа кылып коюңуздарчы. Машалла, Алла таалам салих перзент берсин, уулдардан көп берсин сизге. Бардык Алла таалам. Аллахым сизге разы болсун. Так, никеге дуа берип коюңузчу, нике кайып болуп жатат дейт. Алла таалам машалла бардыгына бизден ыймандуу балдарга, ыймандуу кыздарды насип кылсын иншалла. Ыймандуу кыздарыбызга ыймандуу балдарды Алла таалам насип кылсын. Кур'ан-ы Каримде аят бар. Тойибиндерге тойибат, тойибаттарга тойибин. Мындай таза эркектерге, ыймандуу адамдарга, абирин сактап жүргөн, арамга барбай жүргөн эркектерге, арамга барбай жүргөн аялдар, кыздар. Бузукуларга бузуку туган. Анда билип коюң, жакшылап. Ошон үчүн иншалла биз биринчи өзүбүздү көз салып, өзүбүз оңолойлу. Жаман ишке барбайлы. Жаштар өзгөчө. Ушул сабакка катышып, суроо бере алганыма аябай кубанып жатам. Алла сизден разы болсун, баарыбыздан. Мен ата энем менен турам бир үйдө. Атам 60-та, апам 50 жашта. Мен бөлүнүп чыксамбы деп жатам. Ата энем алдында күнөөкөр болуп калбаймынбы деп корком. Үйдө кала турган иним, карындаштарым бар. Деги эле ата энем, анан баласынын акылары кандай? Айтып бериңизчи. Өзүнчө чыксаңар боло берет. Эгерде алар муктажга жаш эле экен, кээде ушундай болуп калат да, алар кызматка муктаж болуп калат. Ошол учурда жакшы келинди жакшы түшүндүрүп, экөөңөр кызмат кылып атасын алып эчтеке болбойсуңар. Эгерде азыркындай болуп, силер өзүңөр бөлүнүп чыгып, өзүнчө жашайбыз дей турган болсоңор, эчтеке эмес, кызматты бирок кылып тургула келипчи.